Кыргыз-Өзбек чегарасындагы достук көзөмөл өткөрүү бекети жаңыланып, кайра ачылды. Ага улай мамлекеттик бажы кызматы электрондук өткөрүү пункту инновациялык долбоорун пилоттук режимде ишке киргизди. Реконструкцияланган көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, анын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жана Россиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук катышты. Өзүңүздөр билгендей, өткөрмө пунктта 5 бажы кызматынан сырткары 5 контролдук органдар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Алардын бардыгын иштеген процесстерин ошону менен бирге бажы өткөрмө пунктунда көрсөтүүчү автономдо иштеп жаткан ТСТК деп коебуз. Бажы кызматы иштетүүчү средстволор контроль боюнча ошолордун бардыгын бир маалымат системасына киргизип, бүгүнкү күндө электрондук түрдө ар бир процессти көргөнгө шарт түзүп атабыз. Электрондук өткөрүү пункту чегарадан өтүү жол жоосун жөнөкөйлөштүрүүгө шарт түзөт. Аны менен бирге бажы кызматкерлеринин жумушун жеңилдеткен. Буга чейин өткөрмө жай бир күндө 100 автоунааны өткөрүп келген болсо, эми суткасына 300 автоунааны тейлей алат. Акылдуу эсептегич камералар коюлду, салмакты көзөмөлдөөчү атайын таразалар коюлду. Мындан сырткары сканерлөөчү аппараттар орнотулду. Бул сканерлөө аппараты бул бажы кызматкерлер үчүн өтө чоң салым кошту, ишин кыскартты десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде мурда бир автоунааны аны тыкыр кароого болжол менен 2 сааттан 3 саатка чейин убакыт колдоно турган болсо, аны өзүңүздөр билесиздер, аны түшүрүш керек, кайра жүктөш керек. Буга да өзүнчө күчтү талап кылынат, убакыт талап кылынат. Ошого 2 саат убакыт кете турган болсо, бүгүнкү күндө ал бардыгы 15 минуттан ичинде бүтөт. Мындан сырткары саламаттык сактоо министрлигинин санитардык көзөмөлдөө пунктуна да жаңы жабдуулар алынган. Бул жайдан өтүп жаткан ар бир жаран стационардык тепловизордон өтүүгө милдеттендирилген. Муну менен адамдын дене табы өлчөнүп, жугуштуу оорулар бар жогу текшерилет. Ар бир жаран инфекциялык ооруларга текшерилиш керек деп. Биз ошол функцияны ушул жерден аткарабыз. Эгер өтүп аткан жаран дене табы көтөрүлгөн болсо, биз түздөн түз ушул жердеги дежурствода турган врач аны изоляцияга бөлөт дагы. Андан ары биз тез жардам оору чакырып, скорый помощь өзүбүздүн чараларыбызды көрөбүз. Ар бир өтүп аткан товарларды анын айдоочусунун ден соолугун жана товардын сопровождать эткен документтерин баары текшерилет. Белгилей кетчү жагдай достук көзөмөл өткөрүү пункту ЭЭПке кошулуу процессинин алкагында толугу менен реконструкцияланды. Бул долбоор Орусиянын каржылоосу менен ишке ашкан. Эми электрондук өткөрүү пункту долбоорунун жардамы менен чегарадан өтүү жол жоосу жеңилдеди. Буга чейин чегараны контролдоо процесстери кагаз журналдарын толтуруу менен жүргүзүлүп келген. Мындай жагдай өткөрүү пунктунан өтүү үчүн 4 сааттан 11 саатка чейин убакытты талап кылган. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.